Ошол эле жерүүдү 2009-2008 парламенттен 10-жылы көтөрүп атканда микрофондорун өчүрүп койчу да. СДПК партиясынын микрофондорун парламенттен өчүрүп. Рахмат. Урматтуу төрага, урматтуу депутаттар. Садыр Жапаровта кече биз сурандык эле тилекке каршы добушка койбой койду биздин төрага алып келүү боюнча. Экинчиден раз Садыр Жапаров келе албагандан кийин Садыр Жапаров кайрылуусун жөнөтүптүр. Урматтуу төрага, ошону уруксат берсеңиз, депутаттарга таратып берсек, анан мен ошол кайрылууну окуп койсом. Себеби азыр мындай айтканда биз азыр чындыкты элге жеткирбесек, мен ачыгын эле айтып коеюн. Темир Сариев элдин душманы болуп калат, чыккынчы болуп калат. Аягында келип туруп, тарых кечирбей турган, эл ушул маселе менен көтөрө турган, көтөрүлүшкө бдейре алып барабыз. Биз айтып атабыз, мамлекетке 100% кайтаралы деп. Темир Сариевдин жетектеген комиссиясы айтып атат. Жок, сүйлөшүүгө баралы. Анан 2009-жылы денонсация кылалы деп. Анда 2004-кө келип калабыз. 2004-түнчү ал эң жаман начар соглашение алдагы. Ошон үчүн бардык соглашениялар жок кылып, мамлекетке алды атабыз. Ошон үчүн урматтуу төрага мага уруксат бериңиз. Мен ошол кайрылууну окуп коеюн. Садыр Нургожо, дошко койбой эле коюңуз. Биздин фракциянын жетекчисинин 10 мүнөт убактысы бар, ошону бериңиз. Дош коёму же койбоймунбу? Мен чечем. Жок. Сиз эмес. Фракциянын жетекчисинин 10 мүнөтү бар. Жок дегенде ошону бериңиз. Рахмат. Рахмат, түшүндүм уже. Отура бериңиз. Дош берет го бардыгы эле макул деп азыр. Бул жерде регламентте турат. Лидер фракциянын 3 мүнөт эле убактысы бар. 10 мүнөткө чейин мына фракция дош менен чечилет. Мен сизге азыр жиберейинчи, жылдыз айтыбайын. Макулбу? Өзүңүздүн убактыңыз бар. Азыр лидер фракциянын убактысын сизге кошуп беребиз. Ошол 3-чү микрофон. Аслыбек Шарипович, эгерде сиздин мага какой-то неприязнь болсоңуз, боло берсин, ал личный отношение. Отуруңуз, тиги бу деген сөздү айтпаңыз. Мен сиздин окуучуңуз эмесмин. Отуруңузду айта элекмин сизге да. Айттыңыз алды, мен баягы чыкканда. Анан мындай да, лидер фракциянын мен сизге кайрылып атам, Аслыбек Шарипович. Мен сизге кайрылып атам. Аслыбек Шарипович, лидер фракциянын 10 мүнөтасы бар. Өткөндө мародерствонун суроосу бар каралып атканда дагы мына элге жарыяладыңыз. Лидер фракциялардын 10 мүнөтү бар. Пожалуйста, келгиле, кимиңер сүйлөйсүңөр деп. Бул дагы сиздин сөзүңүз, аны бүт эл укту. Анан мындай болбойт, эми абакта жаткан жогорку кеңештин ушудан көбөмө кылбай, саясат кылбай, мына дош коеюн. Дош берип коюңуздар, уруксат берип коелук. Макулбу? 10 мүнөткө чейин. Мына дош берип коюңуздар. Кайра дош коем. Басып эле коюңуздарчы, берип коелук. Тартип ошондой регламент. Мына мен өзүм сурап атам, берип койгула деп. Жылдыз Айтыбайдын сунушун колго коем. Кайрылууну окуп берейин деп. 10 мүнөт сурап атасызбы? 10 мүнөт сурап атат. Дош коем, дош бериңиздер. Макул 46, каршы 19, барды 61, катталуу 100, өткөн жок. Алып келиңиз, мен таркатып берейин. 5-чи микрофон. Аслыбек Шарипович, лидердин 10 мүнөт убактысы бар, ошону Жылдыз Жолдошо берип коебузбу. Теги кече биз Садыр Жапаровго сөз берген жокпуз. Жок дегенде Садыр Жапаровдун кайрылуусун окуп койгонго мүмкүнчүлүк. Лидердин ал боюнча 10 мүнөттү палата чечет. Регламент ошондой жазылган. Ошон үчүн мен дош койгом. Жок, лидердин немеси бар да, убактысы бар. Азыр эмеси келгенде анан чечебиз. Жок, баштап бербейли, андан кийин талкууга кирели. Мен уктум сизди. Марат Абразакович, мен уктум сизди. 6-чы микрофон. Аслыбек Шарипович, мына азыр эле ошол обращенияны окуп берүү боюнча добушка койгондо мен макул деп добуш бергем. А могу жерде не голосовал деп келиптир. Ошонун 1 мүнөт астындагы эле добушту алсам, ал жерде меники туура чыгыптыр. Эмне биздин жогорку кеңешке дагы хакерлер кирдиби? Эч кандай каршылык жок, негизичи. Мына могу жерден мен баскан микрофон регламент боюнча гана ушундай чечилет экен, ошого добушку. Дагы бир жолу добуш коюп берем. Дагы бир жолу добушка коюңуз анда. Болбосо, меники туура эмес чыгып калыптыр. 1-чи микрофон. Макул 52, каршы 20, барды 70, катталуу 105. Лидер фракциясынын убактысын сизге кошуп берем. Ошо менен бүтүрөбүз, жетет. Бул жакка чыгып сүйлөгөнүзгө эмеңиз бар.
Ар бир жарыш сөзгө чыккандын убакыт эмеси бар. Чыгыңыз анда, биринчи сөз сизге 3 мүнөтүңүз бар, анан лидер фракциясынын 5 мүнөткө чейин убактысы бар. Башка убактысы жок. Рахмат. Садыр Жапаровдун депутаттарга кайрылуусу. Урматтуу депутаттар, сиздер өкмөткө да жана чет элдик шулуундарга да ишенбегиле жана алданбагыла. Кыргызстандыктар акыркы ирет алданганга акыбыз жок. Эгер ушул жолу алданып кала турган болсок, бизди келечек муун жана тарых кечирбейт. Кумтөрдү 100% мамлекетке алыш керек. Бул улутташтырууга жатпайт. Себеби биз өз мамлекетибиздин менчигин өзүбүз алып жатпайбызбы? Ал жерде Канаданын бир тыйынык акысы да калган жок. Эгер кумтөр канадалыктардын менчиги болгон болсо, анда биз аны алып, ал жерди баалап, акчасын төлөп берип жаткан болсок, анда улутташтыруу деп айтсак болот эле. Биз өзүбүздүн менчигибизди алып жатпайбызбы? Ошондуктан жон гана бардык келишимдерди денонсациялап мамлекетке алып коюш керек. Буга бардык мыйзамдуу жолдору бар. Эмне үчүн биз өзүбүздүн жерге, тоого, суубузга өзүбүз боло албайбыз дейт. Урматтуу депутаттар, өкмөттүк комиссия баарыбызды алдап жатышат. Биз биринчи сүйлөшүүлөргө баралы деп жатабыз. Андан майнап чыкпаса, анан сотко беребиз дешти. Сүйлөшүүлөр үчүн комиссия дагы түзүп коюшту. Эмне үчүн мындай кадамга кетип жатышат? Мен сиздерге мунун 4 себебин айтып берейин. Биринчиси, канадалыктар эч убакта сүйлөшүүлөргө келбейбиз деп айтышпайт. Келгиле сүйлөшөлү деп 90%-ын бизге берсе дагы, анда Кыргызстан каалагандай пайда таппайт. Себеби бардык киреше Торонтого, Сентерага барып түшөт дагы, ошол жерден алар каалагандай бөлүшөт. Экинчиси, Сентерада майда чүйдөсү менен алганда 30га жакын биздин тойбоз чиновниктерибиз подставной лицолор аркылуу акционерлер болуп олтурушат. Алар дагы түшкөн кирешеден жыл сайын дивиденд алышат. Мындан сырткары, бүгүнкү чиновниктер дагы жылына кумтөрдөн өзлөрүнө тиешелүү параларды алып олтурушат. Эгер кумтөрдү 100% мамлекетке алып койсок, булар жеп жаткан акчалар кан буугандай токтойт. Республикалык бюджетибиз автоматтык түрдө 2 эсеге өсөт. Үчүнчүсү, өкмөттүк комиссия элдин көзүн боемолоп жатат. Алардын берген отчеттору биздин жогорку кеңештин комиссиясын берген отчеттон көчүрүп алынган. Ошондо дагы толук эмес, 70%. Ишенбесеңер салыштырып көргүлө. Жаратылышка келтирген зыяны үчүн салган айып пулу $152 миллион. Кече өзүңөр уктуңар, Ледников Давыдов эле $5 миллиард мына зыян тартыптыр. Бул сумма ошол жерде жок болуп кеткен 5 мөңгүнүн 1 мөңгүсүн жарымына да жетпеген акча болот. Адистерден турган комиссия түзүп, барып санап көргүлө. Менин баамда бул суммады $152. Канадалыктар менен сүйлөшүп алып эле жазып койгон сумма. Комиссия барып сурады: "Эй, достор, эми биягы болбой калды. Эл билип калды. Айткылачы канча штраф төлөй аласыңар" деп. Алар айтышты: $150 миллион төлөйлү деп. Өкмөттүк комиссия бул жерге келип сценарий түзүштү дагы спектакльди башташты. Эмне үчүн Барыскоондо Нарын дарыясынан ууланган суу ичип олтурушкан жарандарыбыздын жабыркаган ден соолуктары үчүн төлөнүүчү компенсацияны эсептешкен жок. Биздин элибиз орустар айткандай медленная смерть менен өлүшү керекпи? Биз барып изилдегенде бир эле мөңгүнүн штрафтык баасы санкциялар жок дегенде $300 миллион тегереги болгон. Биз аягына чейин эсептебей, кийин тергөө тобу түзүлүп келсе, так суммасын адистер менен бирге эсептеп чыгышат дедик элек. Тилекке каршы тергөө тобун түзмөк түгүл, өзүм мынтип сүзөгө отуруп калдым. Мына алтын мафиясынын күчү дейт. Төртүнчүсү, өкмөттүк комиссия айтып жатат: эгер сүйлөшүүлөргө келбесе, биз сотко беребиз дейт. Эмне, биз Канададан жаткан кумтөрдү ала албай жатабызбы? Экологиянын талкалагандары үчүн билесиңер, $3 миллиард экологиябыз талкаланды. Зыяны элибизди, жерибизди уулагандар үчүн кылмыш ишин козгоп, кумтөрдү 100% мамлекетке алып коюш керек. Биз эч качан биринчилерден болуп сотко бербешибиз керек. Себеби корото турган чыгымдар айбагандай көп сумма болот. Анын баары биздин бюджеттин эсебинен кетерин унутпашыбыз керек. Эгер бергиси келсе, канадалыктар ишкерлер беришсин. Керек болсо сотко бергенден да коркушат. Себеби өз кылмыштарын жакшы билгендиктен, былтыр биз текшере баштаганда кумтөрдүн башчысы Вандер менен сатып алуулар боюнча вице-президенти Стефанос мырзалар качып жөнөшкөн. Эмне үчүн өкмөттүк комиссия биз сотко беришибиз керек деп жатат? Мунун 2 себеби бар.
Биринчиси, мен силерге ачык айтып эле коеюн дейт. Сотко берип коюп, мына сотко бердик, сот болуп жатат деп, чубактын кунундай чубалган сот улана берип сценарий боюнча элди алаксытып, Кумтөр мамлекеттин пайдасына эмес, мен жогоруда айткан акционерлердин жана канадалыктардын кызыкчылыгына иштей берет. Ал эми 5-10 жылдан кийин калган алтын түгөнөт, сотто бүтөт, биз болсок өмүр бою уулуу заттар менен калабыз. Экинчиси, биз текшерүү убагында таап чыкканбыз. Өкмөт кайсыл бир иш боюнча эл аралык сотто биздин кызыкчылыкту коргомой болду деп англиялык бир фирма менен келишим түзүп, $2,5 миллион, 105 миллион сом төлөп беришкен. Бул сумманын 10%-ын ошол фирмага беришкен, дагы калган сумма биздин чиновниктердин чөнтөктөрүнө кирип кеткен. Ал фирма эч кандай кызмат көрсөткөн эмес. Болгону печатын басып, келишимге кол коюп беришкендиги үчүн 10%-ын алышкан. Фактылар, документтер бар, сакталып турат. Биз текшерип жаткан убакта былтыр июнь айларында Минфин дагы жогорудагыдай чет элдик бир фирма менен келишим түзүшкөн. Алдын ала $17 миң төлөп беришкенин билебиз. Документтер бар, бирок жалпы суммасы канчага келишим түздүңөр эле, канчасын төлөп бердиңер эле деп сураганда бир документ бербей коюшту. Мына ушинтип азыркы бийликтегилер деле мурункулар сыяктуу элдин акчасын уурдап жеп жатышат. Анан кантип оңолобуз? Азыр өкмөттүк комиссия ушундай жолго түшпөйт деп ким кепил боло алат? Ал айтып атат, мына Садыр Жапаров, Ысык көлдүк жана нарындык туугандар дейт. Кумтөр бизди жыргатып 1%-ын берип жатат деп алданбагыла. 90%-ын берсе дагы ал океандын бир тамчысындай эле кеп дейт. Мына бизде азыр эсептешип комиссия көрсө, сотко беришсе биз $1 миллиард утулабыз деп жомок айтып отура бербегиле дейт. Анткени биякта Кумтөрдө $52 миллиард алтыны сактап калып жатпайбызбы дейт, эгер мамлекетке алып койсок дейт. Ал эле эмес, ушул акчадан бөлүп экология катастрофадан алдын алып сактансак болот дейт. Дагы ал коркунучу мындай болуп атат. ООНго биз мүчөбүз да, эл аралык конвенцияларга кол койгонбуз дейт. Ошол жерде айтып атат, эгер ушул уулуу заттар чыгып кете турган болсо, кошуна өлкөлөрдү теге зыяндуу заттар басып кете турган болсо, ал жакка өтө турган болсо, анда алар компенсация төлөгөнгө бизге дейт доо коюшат, а биз компенсация төлөй албайбыз анда дейт. Бул өтө чоң акча болот дейт. Ошондуктан жогорку кеңештин токтомун, долбоорун кабыл алып, четинен камаачысын камап, кустурчусун кустуруп ишти башташ керек. Эң негизгиси бүгүнкү убактылуу кызыктыктар үчүн эмес, келечек муундарыбызды кыямат кайымга чейин шоруна калбайлы дейт. Мына 30 чиновник деп атат. Ошолордун аты ким? Темир Аргенбаевич. Эмне үчүн биздин 30 акционерлерди элге ачык айтпайсыңар? Мына ошолор азыр силерди дагы туткунга түшүрүп алышты. Ошол 30 акционер баягы Кумтөргө кирген биздин чиновниктер. Ошолордун фамилиясын айтыңыз, элге жетсин. Себеби жөндөн жөн эле сиз азыр кээ бир өзүңүздүн коллегаларыңызга окшоп убактылуу өкмөттүн дагы мүчөлөрүн башкаларын уятка калтырбаңыз. Президентти дагы Алмазбек Шаршановичти уятка калтырбаңыз. Бизди дагы жогорку кеңешти. Себеби эмне үчүн биз акыркы болуп аткан ошондой чоң шансыбызды алдырып коюшубуз керек? Эмне үчүн биз мамлекетке албайбыз? Мына ушул кайрылуудан кийин, урматтуу депутаттар, силер колдоп берсеңер, анда биз дагы элдин чыккынчысы, элдин душманы болуп калабыз. Мен силерди айтар элем. Вактыңыз бүттү. 3 мүнөт өзүңүздүкү, анан 5 мүнөт лидер фракцияныкы.